маңдай колуман тартып чачыман кармап сүйрөп жөнөдү эчтегөздөп мыжыгып атат, чапчылап ургулап атат. Бул видео Ошто 3-сентябрда тартылган. Анда мурдагы күйөөсү Айнагүлдүн жумушуна барып, аны сабай баштаган. Жыйынтыгында ал башынан жаракат алып, ооруканага жеткирилип, бүгүнкү күнгө чейин дарыланууда. Айнагүл клубко берген маегинде мурдагы күйөөсү чогуу жашап жүргөндө көп жолу сабалганын айтып берди. Мен 16 жашта болчумун, мени алып качып кеткен. 2008-жылдан бери 2021-ге чейин чогуу жашадык. Ошол жылдар аралыгында бул мага мындай зомбулук көрсөтүп эле келип жүрдү негизи. Постоянно уруп коет, анан ону бардыгы эле билет. Мен эми биздин Кыргызда кетип каласың го, кетип калып анан кайра барып жалдырып алып келет. Атам турат, апам турат, мен сени урбайм дейт. Кайра каякта алып келгенден кайра эле ошол көрүнүш. Эми чоң себептери деле жок. Болгону ушу тамакты эртерээк бышырып койбойсуң, же тузу кем, же болбосо балаң кичинекей, ушу окшогон сөздөр менен. Айнагүлдүн айтымында мындай сыноолордон кийин ал күйөөсү менен ажырашып, 4 баласын алып кетип калган. Бирок анда да ал Айнагүлдүн жанын койгон эмес. Ажырашкандан кийин да аны аңдып коркутуп жүргөн. Өлүмгө түртүп атасың. Күнү түн аркаңан жүрүп муздап кетем. Өлүмгө түртүп атасың. Боюң болду кылгын жаным. Адам өлтүрүп кеткенин деле кечирип атат го. Айнагүлдүн айтымында мурдагы күйөөсү анын үйүнө чейин келип башаламандык кылып кетчү. Жыйынтыгында күч менен балдарын алып кетип калган. Айнагүл бир канча жолу милицияга жардам сурап кайрылганын, бирок алар эч кандай аракет көрбөй, ага коргоо ордерин берген эмес. Мен арыз жазам, милициялардан чыгып кетет. Мен себеби бул үйгө тополоң кылып көп келип жүрдү да. Мен чалам, арыз жазып коем, кайра бир нерсе кылып делону жаап коюшат. Чара көрүлгөн жок да. Бул сеники семейный население эмес деди мени. Деп туруп бербеди ал. Анан эсте ошолор коргогондо 22 күнү келип балам алып кетпейт эле, кичине балам. Кайра мага мына үчүндө келип кол салбайт эле. Мен ошого нааразы болдум да, милиция кызматкерлери. Милиция Айнагүл сабалган учур тартылган видео интернетке жарыялангандан кийин гана ага коргоо ордерин берген. Ошо облустук милициясынан аларга мурдагы күйөөсү балдарын алып кетип калганы жөнүндө Айнагүлдөн 2 жолу арыз түшкөнүн ырасташты. Бирок мекеме өкүлдөрү иш сот аркылуу чечилиши керек деп эсептеп, кылмыш ишин козгогон эмес. Милиция ошондой эле мурдагы күйөөсү үйүнө келип башаламандык уюштурганы тууралуу жабырлануучунун 3-арызы боюнча териштирүү иштери уланып жатканын билдирди. Айнагүл мындан тышкары ажырашкандан кийин мурдагы күйөөсү балдарына алимент төлөбөй жатканы боюнча да арыз жазган. Анын негизинде кылмыш иши козголуп, иш сотко өткөн. Милициядан жабырлануучуга өз убагында коргоо ордерин бербеген кызматкерге карата ички тергөө жүрүп жатканын кошумчалашты. Айнагүлдүн мурдагы күйөөсү бул үй бүлөлүк иш экенин айтып, комментарий берүүдөн баш тартты. Азыр Айнагүл бийликтен анын ишин көзөмөлгө алууну, балдарын кайтарып берүүнү жана мурдагы күйөөсүнөн коргоону өтүнүүдө. Анын 3-сентябрдагы сабалышы боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, тергөө иштери жүрүүдө.